Эмне болуп алдан калдыңыз? Телефонум чукуп отурган, бирок телеграмдан смс келген. Сиз 5000 сом утуп алдыңыз деп. Кызыгып ача салсам, телефонум иштебей калды кайра. Анан бир убакыт өткөндөн кийин телефонум кайра иштеп кетти. Иштеп ачсам, М-банктан смс келди да. Сиздин атыңыздан 200 миң кредит алды деп. Азыркы учурда интернет булактары кеңири колдонулуп жаткандыгына байланыштуу алдамчылар Telegram, WhatsApp, Instagram жана башка сайттар аркылуу адамдарды ар кандай жол менен алдашууда. Мисалы сизге интернет магазиндерден арзан баада товарларды сунуштайт. Же акча утуп алдыңыз, чет жака жумушка орноштурабыз, акчаңызды көбөйтүп беребиз деген жалган маалыматтарды жөнөтүшү мүмкүн. Кээ бир алдамчылар өздөрүн мамлекеттик кызматкер катары тааныштырып, картаңыздын номерин, сыр сөздөрдү, телефонго келген коддорду сурашат. Жеке маалыматтарды эч кимге бербеңиз. Ошондой эле белгисиз шилтемелерге кирбеңиз. Маалыматтарды чын же жалган экенин тактабай туруп, эч кимге акча которбоңуз. Эгер сизге шектүү билдирүү же чалуу келсе, дароо жооп берүүгө шашпаңыз. Маалыматты кылдап текшерип, кооптуу болуп жатса 102 кызматына билдириңиз. Айтматов милициясы эскертет. Интернетти колдонууда этият болуңуздар. Шылуундарга алданбаңыздар. Жеке маалыматтарыңыздарга сак болуңуздар.